Assalamu alaikum урматтуу Меннен программасынын сүйүктүү көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен бул сапар бир аз эс алуудан кийин кайрадан Меннен программасын старт алды десем жаңылышпаймын. Анткени Москва шаарынан Жазгүл деген кызы Өзгөн районуна караштуу Мырзарык деген айылда жашаган Санталат жана Маматса деген аксакалдарды өзүнүн атасын апасын куттуктаганы мага буйрутма берген эле. Мен ошол буйрутманы аткаруу менен бирге анын аманаттарын, белек бешиктерин жеткиргени кетип баратамын. Андыктан саналуу мүнөттөрдө мен ошол аталган Мырзарык деген айылга кирип барамын. Бирге болуп туруңуздар, акмалап туруңуздар. Pazarkaların. Bizden kişineki balası, siz atınız kim? Bayel. Bayel деген баласы менен Санталат эженин эненин жана Мамат аксакалдын подаркаларын көтөрүп баратабыз. Жакпайт экенсиз. Ассаламу алейкум. Жо энеге эне. Кандайсыз? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Санталат эже, сиз ооба, кандай жакшы жүрөсүзбү? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эне? Бул Меннен программасы. Атайын оштан келдик. Ооба, жүрүңүз да ичкери кирели. Бисмиллахиррахманиррахим. Жазгүл деген кызыңыз Москвада иштеп атат. Ошол Жазгүл деген кызыңыз азыр белек бешкектерин берген, ушуну тапшырып койдум. Мына бейишим апам деген. Гүлү аксакал кайда? Азыр чыгат. Азыр чыгабы? Келсин а. Анан бул жерден эненин торту, мынакей торту мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, эми жолугу бар. Жолугун берсеңиз. Ушул жолукту ким бар бул жакта? Аялдар бар экен го, салып койсун. Кандайсыз эне? Жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Жакшы Кудайга шүгүр. Мындай белекти күттүңүзбү эне? Күтпедиңиз беле? Бул биринчи жол болуп атабы эне же мурда да болгонбу ушундай нерселер? Жок, биринчи. Жазгүл деген кызыңыз канчанчы кызыңыз эне? Эң чоң. Эң чоң кыз, а? Сагындыңыз бе? Канча жыл болду? Ооба, эненин жолугун салсаңыз ушул жерде. Азыр ата келсе, атанын калпагы бар, жайнамазы бар, сааты бар. Канча балаңыз бар эне? Кубанычтын көз жашы ыргып чыгып атабы эне? Атайын ушул Өзгөн районуна караштуу Мырзарык деген айылга атайын Москванын өзүндө иштеп жашап аткан сиздин Жазгүл деген кызыңызды мына ушундай бир мен дагы апам менен мактанам, апам сагындым. Апам бул менин бейишим деп, бейишим апам деп монтип жакшынакай гүлүн бергенче атайын биздин программага тартылып коюңузду өтүндүр эле. Мына ошентип биз атартып жол артып келип калдык. Албетте, ыйлай турган момент, ыйлай турган нерсе. Атаны чакырсаңар атаны. Мынакей жолугуңуз менен гүлүңүз, эне мына ушул канча балаңыз бар? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен 6 кыз, 3 уул бар. 9 балам бар. 9 бала батыр энекеси, а? Батыр эне. Бул Жазгүл канчанчы кызыңыз? Эң чоң кызым. Эң чоң кызыңызбы? Сагындыңызбы кызыңызды? Канча болду көрүлүңүзгө? 4 жыл болду. 3-4 жыл болуп калды. Эне деген өзү 3-4 саат көрүнбөсө баласын сагынып кетчү эле. Абдан сагыныпсыз,
Эми айта бериңиз эне өзүңүздүн ой тилек максаттарыңызды энелик бир Жазгүлгө салам жолдоп дегендей. Rahmat şu kızlarım. Berdegine. Сүрөштүрө салып атабы? Эне менен сүрөштүрө Жазгүлдү. Şu yaxşı işleyiversin, densoluk versin şularga. Şu deyim şunday nemege. Uşak kündürge jetkirgenge rahmat. Yaxşı işlep жүрөберсин, şu balları hem bir yerde ikide bulası var şerden men qarap dur. Жазгүлдүн балдарын сиз карайсыз. Ооба, şerde var. Эне ушу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыздар эле ушул ушунча 9 баланы кантип жоңойттуңуз эне? Ançedere kıyınçılık bolgon jok em uşuğa şükür. Şuntip. Жаш кезде эмне иш кылдыңыз эне? Үйde ele, üy tireçilik menen şu. Dikkaçılık. Talada. Азыр İlgeri дагы. temik olgan azır emanday işleri çok azır. Bekir biz barısını. Азыр сиз Жазгүл кызыңыз менен байланыштырабыз түз эфирде. Андан соң интервью улайбыз эне. Санталат эне мына Жазгүл кызыңыз мына Москвадан чыгып атат, мына бизди тартып коелу мынакей. Жазгүл айым, бул менен программа, сиз буйртма кылган программа аман эсен келип жетти. Мырзарык айылына сиз өзүңүз туулуп өскөн үйгө келип жетти. Мына бешенеңизде мынакей жакшынакай болгон бейиштин көрүнүшү энелер бул дүйнөдөгүчү. Мынакей энеңиз отурат. Энеңиз менен түз эфирде байланышууга старт деп коелу. Өзүңүзгө карап бериң эле. Өзүңүзгө карап бериң эле. Кандай сапа? Туған күніңіз менен биздин пешинен аман болуң, эч качан оорубаңыз. Сиз бар, биз ар дайым бактылуубуз. Биздин байлыгыбыз сиз апа. Пешинеңизге бар болуң. Ушунча даражага жетип чоңойттуңуз. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун апа. Мен sizge bir ırırdap vereyim degen bolçu. Irırdap versem bolabı? Bolat. Enem yok, baktığın keregi yok. Apasız beyiştin sebebi yok. Enem bolsun baktımdın bösü. Apam bolsun beyişimdin mücösü. Enem var, baktımdın var, ırısı var, apamdın bütün budunda beyişi var, enem var, yaşamda armanım yok, apam var, hiç nersenin kalganı yok. Enesiz üydün içi jarık bolboy, enesiz үйгө barsam köngül dolboy, enesiz үйгө kançalar merim töküp dursa dağı öz enengdin merimindey merim bolboy. Jarığım canım apam, yalnızım günüm apam, yılmayıp külüp dursa al menin altın apam. Rahmat kızım. Şunu size anlatayım apa. Rahmat kızım. Moskvadan beri geleceğim. Мынакей Жазгүл айым, сиздин ошол мына кандай беле экени азыр бизге бүдөмүк бойдон турат. Бирок бул айым ушул сиздин берип жиберген белеңизди мынайга арай көз чарай ачкан атат. Мынакей көрүп атасыз. Бул эмне экенин биз азырынча билбейбиз. Сиздер деле билбейсиздерби бул эмне экенин? Bizge de sekret aldı. Секреткен азыр көрөлү. Эненин күнүн алып турсаңыздар, эненин жакшынакай мында дагы эмнеси бар экен? Söyküsü var. Сөйкөсү и цепочка, алтын. Мынакей алтын цепочка менен сөйкө белекке кылыптыр. Мынакей атайым Москвадан. Эне бул Жазгүл кызыңыздын атынан. Rahmat. Ушулардын баарын билчү элеңизчи, азыр эле бул сюрприз болуп атабы сизге? Azır ile sürpriz oldu. Туулган күнүңүз менен эне. Rahmat. Көп жашаң, 100гө чыгың эне. Кудай кааласа 100 жылдыгыңызды белгилейли. Сиз кимиси болосуз эже? Babamın da. Сиз да кыз болосузбу? Бир тууган сиңдисизби Жазгүл айымдын? Yazgül Ecemen keyin menden keyin bir singil var. Сиз экинчисизби? Мен. Жакшы. Анда сиздер кат арасынан туруп мынакей
Урматтуу көрүүчүлөр, мына Жазгүл айымдын мынакей сөйкөсү сепичкасы менен тапшырды. Мынакей азыр сиздин атыңыз ким? Бурмакан. Бурмакан айым ошол апаңыз тууралуу бир эки ооз сөз сүйлөп. Апаңыз сиз үчүн ким? Апаңыз сиз үчүн ким? Дүйнө. Канча күндө сагынып каласыз? Апаңызды күндө ушинтип кучактап турасызбы? Ар келгенде чатап турабыз, баардыгыбыз элечи. Апаңызды ушул күнгө чейин апа мен сизди жакшы көрөм деп бир бетинен сүйүп көрдүңүз беле? Дайыма эле айтабыз. Мына элдин көзүнчө мактанып коюңчу. Апаңыз жөнүндө мактаныңызчы. Мына азыр шанс келип турат, мына сюрпризден пайдаланычы. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Өмүрүңүз узун болсун. Ыйлабаң. Ошол. Мынакей Жазгүл айым, сиз дагы ыйлап атаса мына бир тууганыңыз менен кошо эле коеюнчу мынакей бирге эле мынакей. Бурмакан деген мынакей бир тууганыңыз бар экен. Апаңыздын жанында мынакей туруп бардык бир туугандарыңыздын кубанычтан чыккан көз жаштары мынакей чыгып атат. Мына бул сиздин атыңыз ким? Жумагүл. Жумагүл деген сиңдиңиз бар экен мынакей, Жумагүл деген сиңдиңиз. Гүлдү сиз кармап турарыңыз эми, Жумагүл айымдагы. Атам менен дайыма бактылуу болуп, жакшаңыз. Рахмат. Сиз айтыңчы энеңиз тууралуу. Кана. Энеңиз сиз үчүн кандай байлык? Мен үчүн өтө чоң байлык. Ата-энем негизи орду башка. Мерезем ата-энем атамын өмүрү узун болсун, дайыма ушу биздин жакшылыктарыбызды көрүп, сый урматта жүрө берели. Апамды мен жакшы көрөм. Өмүрү узун болсун, дайыма ушу күлүп жайнап, биздин пешенебизге дайыма бар болсун. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Санталат эненин кубанычы чексиз, мындан өткөн бакыт барбы турабы бул дүйнөдө. Демек сиз дагы ата-энеңиз ушундай сыйлагансыз да, мына кайтар дүйнөдө мынакей сиздин дагы өзүңүздүн кан жаныңыздан жаралган балдарыңыз апа мен сизди сүйөм деп мынтип жаркырап турат, Мынакей Бурмакан деген кызы гүлдү көтөрүп турат. Бай кызым аке, биздин кичинекей. Эми мынакей бул эң кичүү кыз, эркетай кыз экен. Бери келе бериңиз, энеңиздин жанына келе бериңиз, мынакей. Кана, мен мына Бейшим апам деген бул менин энем программасы. Атыңыз ким сиздин? Айкыз. Айкыз айым, урматтуу көрүүчүлөр, бул Санталат эненин эң кичүү кызы. Ар дайым биздин бактыбызга бар болуң. Эне жөнүндө ыр барбы? Апаңызга арнаган ырыңыз барбы? Ар бир тилегим майнасын тапкан мен үчүн уктабай терметип чыккан Бейшим өзүңсүң апакем. Мынакей Санталат эне менен аябай жакшы маек курдук. Азыр дагы биз улантабыз. Сиз болсо башка сөзүңүз жок болсо биз сиз менен коштошобуз. Мен апам менен мен сизди жакшы көрөм деген сөздү айтып койсом деген. Кана аябай жакшы болот, кана. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди сүйөм, апа. Биздин пешинебизде аман болуң. Эч качан оорубаңыз. Рахмат. Сиз бар биздин үйүбүз жарык. Сизсиз биздин үйүбүздүн жарыгы болбойт, апа. Сиз Бейшим апамсыз. Сиз бизди чоңойтуп ушул жарага жеткиздиңиз. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сизди сүйөм, апа. Рахмат кызым, рахмат. Мынакей Санталат эне балдарыңыз ушинтип турсак, bundan өткөн бакыт барбы, турабы эне? Апа, туаңыз менен өмүрүңүз узун болсун, биздин бактыбызга бар болуң, оорубаң. Ата менен апамдын ушу өмүрлөрү узун болсун. Дайым жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Ушунта алыста болуп калдык Москвада. Биздин бактыбызга бар болуң. Кыздарыңыздын кызматын, уулдарыңыздын урматын көрүң, апа. Сизди жакшы көрөм. Өмүрүңүз узун болсун, эч качан оорубаң.
атамыкым бактылуу болуңуздар, биздин бактыбызга бар болуңуздар, дайыма күлүп жана жүрөрүңүздөр. Биз сизди жакшы көрөбүз. Айтыңызчы мынакей. Эми Россиядагы кызыңызга батаңызды берип коюңуз, биз кошушуп жиберели Россиядагы кызыңыз менен, Mayli kızım, den soğuk bersin. Sizlerge bala çakana menen tinç bolgula, bala çakan baktulu olsun, özüň de baktulu bol. Den soğuk berip şu Esanaman Kırgızstan'a gelgile ha işte. Amin. Amin. Mынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Жазгүл айым апаңыздын, энеңиздин дуасын алып, эми ишиңизге ийгилик каалайбыз. Аман эсен жүрүңүз. Кудай буйрса, Санталат эненин 100 жылдыгына жолугабыз, Кудай буйрса. Жакшы туруңуздар, жакшы туруңуздар. Москвадан, Оштон салам. Урматтуу көрүүчүлөр, мына мынтип азыр Санталат эненин дос жоролору келип калды. Биз азыр ошол дос жоролору менен учураштырабыз. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Assalamu alaikum. Куш келипсиздер. Санталат эненин бүгүн туулган күнү турбайбы? Assalamu alaikum. Ооба, келе бериңиздер. Kandaş, tuğlan günüm kutlasın. Мынакей. Sen sağlam, çıkmasın. Neler özürümdür. Çalmaya da bir. Tuğan күнү рахмат болсун. Туған күндер менен кандай денсаулыктар жакшыбы туған күндер менен куттайм. Кокстан эми билип калып шашыш келди İşmalı kardeş. Yerimi talak ettir, yerimi üstelik. Teşekkür ederim yapılmasın. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Санталат эненин достору өздөрүнүн бүгүнкү Санталат эненин туулган күнүнө болгон өзүнүн белек-бечиктерин тапшырып атат. Бул болсо экинчи досу. Атыңыздар ким атыңыз? Канча жылдан бери доссуздар? Биз 40 жылдан бери 40 жылдык достор, 40 жылдык, 50 жылдык достор. Демек бул жарым кылымдык достор деп койсок болот экен, а? Алейкум ассалам. Урматтуу көрүүчүлөр, Маматса деген аксакалдын ушул Жазгүл айымдын атасы. туған күнү сиздин туған күнүңүз. Маматса аксакал, кандайсыз, жакшысызбы? Жазгүл деген кызыңыз Москвада мондай саатты, анан калпакты подарка кылып бизден берип берди. Бул менин энем программасы. Мен де туған күнүгө. Ооба, сизде эмес. Сиздин ата эненин туулган күнү күндө барлыгы. O vakitte dayan bir de çenek dozu. Oturuşlarga, toylarga keçipmesden. Hiç ойлободум. Ayşeköň Ойлободум. Жазгүл кызыңыздын белеги ушул. Москвадагы Жазгүл кызыңыздын белеги. Мынакей сааттары да саастычтуу, калпак болсо башында, мынакей Маматса аксакалдын. Мага жакшы. Бияқта жайна. Жақын тұрамыз. Ооба, жай намазыңыз калды. Ушу жай намазга жашнаган намаздарыңызды окуп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Алыста жүргөндөр тынч болсун. Ден соолуктарын берсин. Тапкан туткандар насип кылсын өздөрүнө. Бактылуу жашашсын. Узак өмүр берсин бардыгына. Рахмат сиздерге, рахмат ушул ден соолук болсун, эми жакында кешет болсун. Тынч болсун өздөрүнө. Өздөрүн жакшы кармап жүрсүн, тынч болсун. Кудайым өмүр берсин, ошо ден соолук берсин, а? Тынч болсун. Рахмат сиздерге. Мына амин. Şu tuğlan günler köp olsun, köp yaşayın. Мен айтпаңыз. Balдар nazırın. Болуп турат Санталат бүгүнкү мына өздүк майрамы кут болсун. Ушундай туулган күндөрдү көп белгиле. Ушу сени туулган күнүңдү эстеп, ушундай эмени уюштурган кызыңа рахмат. Ошо кызың да үй бүлөсү менен тынч болсун. Бала чакасы менен тынч болсун, өнүп өссүн. Дайыма сени сыйласа, аны Кудай сыйласын. Ушинтип ата-энесин сыйлаганга Кудай жеткирсин арбендерин. Заманыбыз тынч, асманыбыз ачык болсун. Ушундай эле туулган күндөрдө ушундай жакшылыктар деле жолугушуп жүрө берели. Айры туулган күнүң кут болсун, жакшы өткөр, жакшы маанайда бол. Рахмат. Рахмат, эми аксакалдардан. Жорабашы.
söyle beriniz. Ne diyeyim Ayaş tuğulgan günler kutlu olsun. Bunday tuğulgan günlerde köp yıllar birge tosa öreyle şunday dastorpanın üstünde. Köyüp azayvaylık ene. Özümüz de tınç bolaylık, eli yurtumuz tınç bolsun. Manantip joroların arasından şu köye bu azayvay, ha? Tımak bolsun, eli yurtumuz tınç bolsun. Bundan bir ağabeyim nevrelerde bağıp, suları çoğaytıp amandığı şençilik olsa bu oldu. Tuğulan günler kutlu olsun Ayaş. Köp geçen Siz de ayta beriniz aksakal, siz gibi olasınız, siz daha dostlarından olasınız. Ayaş, Bir söz Mehmet tuğan Semene. günü kutlu olsun. Bunda tuğan günü neçe ötközün. Nevrilerin ve baldara baş göz oldu, Mehmet Eko'nun tenkarı sulara baş göz oldu. Yayması toyun işleri sarılan caylar için tuğan kutlu olsun. Rahmat. Siz de beriniz aksakal. Doktor, hurmatlı yaş. Bugün göz bayramı kutlu olsun. Den sağlığın için olsun. Dostum ökön batulu kalıktı. O doğrun sürgülü. Sapardağı ballarında saparların versin. Den soğukların versin. Şu köptün gölün katarında. Tinçaman önüp gelip bizim karşımızda. Şolardan öz hürmetini çoğu körgönge barızı Allah Taala. Çinden soğuk uzun ömür versin. Her daim birge olalım. Rahmat. Rahmat sağ olasın. Görüşler Sandalat menен Mamатsa Аксакалдын достору отурат. Мынакей өзүңүздөр көрүп отурасыздар. Бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаганы келишиптир. Мынакей 40 жылдык достору деп атышат. Демек жарым жыл кылымга тете мамилелешип, ынтымакташып келген үй бүлөлөрдүн курамы отурат бул жерде. Демек ажырагыс достордун бири деп эсептесек болот да. Santalatini Mamат Аксакал Santalatini'den жана интервью алдык биз. Siz ушундай сюрпризди күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле Аксакал? Бул сиздин жашооңузда ушундай болду беле негизи ушундай бир программага чыгарып, куттуктап дегендей. Bir de toyda bir şunda olgan. Hazır emin de ikincisi de köp bolgan mesele. Azı kütmedim öyle. Şimdi ana kütmeyle. Bu jön ötkür attı, jön ötkür attı da. Jön ötkür başladı onda. Şimdi öyle de böyle. Tüte doğrusa. Allah şunda ne oldu de. Tutar gelse. Şimdi anam şuyunu kaldı öyle. Bir böyle gelet, ne gelet. Kamera gelet, kamera gelse. Uçup geleberken uçup tatavazım mı elde koydu ne? Жақсы. Rahmat şunçalığı. Ata jönötkündeki rahmat. Rahmat sağa da çok rahmat. Sen de aşırı mutlu kalıplar kör. Kızların babası şunçalığı. Rahmat o sözleri geç oldu olsun, baktırı olsun. Den soğuklar yakşı olsun, unutmak olsun. Ömürleri uzun olsun. Rahmat. Biz yaşap atağız, tınçmaz yani. Mamат Аксакал, жаш кезде эмне жумуш менен алектендиңиз? Men teatres oldum, şoför oldum, rабочий işler işledim, her kıl iş işledim. 70'e jetmedi o bir 30-40'a jetledi işlerim. Anam ünör şu, hem hazır karılık ömür sürüp otağız. Карылыктын бактылуу доорун сүрүп атабыз деңиз. Кудай берсе, мына кыздарыңыз, балдарыңыз ушинтип сиздерди мынакей. Ben bular süretemi. Oturağız da. Эми булардын жакшылыгын сиздер сүрөсүздөр, сиздер көрөсүздөр мына болуп калса. Салтанат эне туурабы? Келip bir sene alıştı oldu yani. Бактылуу болуп, неберелериңиздерди багып, эми мындан аркы иш ушулда эми анан. Бардыгында эле бул мыйзам ченемдүү көрүнүш туурабы? Жазгүл кызыңыз атайын менин апам аябай сонун ырдайт. Сөзсүз ырдатка келиңиз деген. Мынакей дос жоро жолдоштордун кашында, дасторкондун четинде бир ушуларга арнап күнгү туулганыңыз менен бир өзүңүздүн жакшынакай балдарга арнаган ырыңызды тартуулап койсоңуз эне. Такыр болбой атат Жазгүл кызыңыз. Мен апам ырдатпасаңыз анда үйдөн чыкпаңыз деди. Biz жүргөн айлуу түн кайда, biz yüzgön жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн,
Көрүнүp койчу бир кайра. Биягым билбейм. Рахмат. Биягы эми Мамат Саксакал улап кетет эми бул жагынчы. Шопур болуп жүргөн убактарда чөп чаап, ырдачы элеңиздерби? Мен да кырам. Ого да сиз ырдайсыз эми, балдарыңыздын суранычы. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд баратса, ырып көздөн жаш тамган. Мынакей. Сонун баягы Чыңгыз Айтматовдун Делбирим деген чыгармасында жана Ильяздын аткарган ырыгы, Долондон ашып бараткандагы. Долон ашпысынан. 77 жылдары сонун болгондурлар да. Ооба. Биз ошол бул аксакалдар Аяш менен бирге окуп, бирге жүргөн 55 жылдан берки тааныш кишилер. Биз болсо 40 жылдан бери ушул дасторкундан азбы көппү даамсызышып жүргөн жоролорбуз эми. Азыр бардыбыз, балдарыбыз бойго жетип, баары талаада, келиндер талаада, үйдөгү эң байча болуп, үйдүн кароочусу болуп жыл албай аткан мезгилде шашылыш келип калдык. Салтанат, бүгүнкү туулган күнүң кут болсун. Эми билип жүрсөк деле ар жалгыздык баштана дегендей унутуп калат экенбиз. Бүгүнкү сенин туулган күнүң баарыбыз үчүн сюрприз болду. Кыздардын жөнөтүп жиберген ошол ыхласы менен биз даамсызышып отурабыз. Ушул үйлөрдө ар дайым береке болсун. Аяш өкөңөр ар дайым бактылуу турмуш кургула. Куруп келейтасыңар эми карлыктын доорун сүргүлө. Келин алып ушул үйлөрдөн тойлордун дагы үзүнсүн улайбыз Кудай кааласа. Эми не десем экен, кайсыр тыртасам экен. Ыр өтө көп үчүн таппай атам да. Даярдана бериңиз. Арадан менин желегим ай, кадырлуу элениmin. Кадырын билсе ул келин ай, кыздарын багып беремин. Кызылда менин желегим ай, кымбаттуу элениmin. Кызматын билсе ул келин ай, кыздарын багып беремин деген ордобуз. Сиз да небере багып атасызбы? Кудайга шүгүр. Россиядагы. Рахмат. 8 небере колумда бар. Бар болуңуздар, энелер, бар болуңуздар. Ар дайым ушинтип төрдүн көркү болуп, анан небере чебери. Азыр ар бир үйдө жок дегенде 2 небере бар да. Калгандары эми азыркы турмуш тагдырдын сыноосунан улам миграциялап, сыртта эптеп тирликтин айынан баш калкалап, аманчылыкта эми ошолор аман болсун. Туурабы? Ошолордун баягы негизи күчү менен, ошолордун даремети менен бүгүнкү жашоо өтүп атат өзү. Негизи аны чалабай моюнга алыш керек, туурабы эне? Туура. Бирок ортодо сагыныч деген бир такыр өтпөй турган бир тема бар да, туурабы? Ошо сагыныч гана бир айланы кетирбесе, калганын баары жакшы, туурабы эне? Мына балдарыңызды баарын сагынып, мына көзүңүзгө жанатан бери жаш тегеленип, ыйлайын деп сиздер келгенде токтоп калды. Ага чейин тынбай ыйлап аткан эне. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан
Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Ой, аксакал, мына кыздарыңыз менен мына байбичеңиз менен турасыз. Мындан өткөн мына өзүңүз эккен бак дарактардын көлөкөсүндө турасыз дегендей. Мынакей жаныңызда ай чырайлуу жакшынакай кыздарыңыз өтө жакын сиз үчүн өтө жакын мынакей байбичеңиз Санталат эне турат. Москвадагы атайын кызыңыз Жазгүл азыр жаңы куттуктады. Эми ушул алыста жүргөн ушул 9 бала бар деди го, эми мисалы 9 бала деген дагы бул ушул балдар төрөп, чоң ойтуп, эрезеге жеткич дагы өтө чоң мээнет да. Ушулар кайсы жерде жүрбөсүн, аман болсун деген бул бир ата энеден башка эч ким мындай күндө ойлонбойт да. Аларга сиздердин эң биринчи кезекте албетте батаңыздар керек да. Ушул батаны ушул азыркы кыздарыңыздардан сырткары талаада жүргөндөргө бир өзүңүздүн ак батаңызды берип койсоңуз а. Алыста жүргөн кыздарым мына Жазгүл, Укан, анара кыздарым талаада жүрөт. Ошо кыздарым ден соолугун берсин, өмүрүн берсин, бактылуу болсун. Главный ден соолуктун кармап жакшына жүрүшсүн. Оору сыркоолдордон алыс болушун, баягында жаман оорудан. Ошолорго ден соолук берсин, а? Кудайым колдоп кубаттап жүрсүн, uzun ömürlerini versin. Kudayım Allah'a, Kudayım koldasın şularga. Жақсылық болсын, жақсы күндер болсын. Қайта ертеңама келсін. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Апакем жашоолахы тартуулады мага өмүрдү. Апакем көңүл чырагы эч түшүрбөй айт көңүлдү. Апакем дайым кылсун аксап калсам узун жолдорду. Açılan
көрүүчүлөр, жанымда Маматса аксакал менен Санталат энебиз. Ортосунда Бурмакан, биле Бурмакан? Жумагүл деген мына кызы турат. Мынакей Бурмакан деген кызы бул жерде турат, мынакей. Санталат эне, бул мына Жазгүл негизги бул туулгандын уюштуруучусу катары деп билебиз дейм, туурабы? Ушул кызыңыздын, жаныңызда турган кыздарыңыздын сюрпризи сизге жактыбы эне? Жакты. Рахмат ушуларга ушинтип уюштуруп болгондарына. Рахмат. Ушуларга ден соолук берсин, өмүр берсин. Бала чакасы тынч болсун. Өздөрү менен өздөрү болуп көбөйө берсин. Эгерде ушул программа сиздерге жаккан болсо, анда биз дагы максатыбызга жеттик. Мынакей Айти деген кыз да келип калды мынакей. Айкыз. Кечиресиздер, Айкыз кыз да келип калды мынакей. Маматса аксакал, Санталат менен бүгүнкү күндө кубанычы чексиз, бүгүнкү туулгаңыбыз менен дагы бир жолу эне куттуктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы мына ушундай энеңиздерди, атаңыздарды куттагыңыздар келсе, мына ушундай жакшылыктар менен, ушундай сюрприздер менен сүйүнткүңүздөр келсе, анда менин программасына күн-түн кат жазыңыздар. Биз ар дайым кызматтабыз. Өлкөнүн 7 дубанына барып кызмат кылганга даярбыз. Биз болсо бул жерде ушул программанын жыйынтыктоочу мезгилине келип жеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов, жарым саат бою сиздер менен кызматта болдук. Өзгөн районуна караштуу Мырзарык деген айылында Маматса жана Санталат деген эненин атанын куттуу багында бүгүнкү программаны жыйынтыктап атабыз. Кийинки жолу эфирден, кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканча аман эсен туруңуздар. Туылған күніңіз менен программасын көріңіздер.